тепке деле такалалы. Мына кыямат күн болгон атат намаз окугула деп өсүңөр жүрөсүңөр. Кыямат башталды деп атасыңар. Мына кыяматта дейт, не дейт? Тирүүлөр, өлүктөр тирилип келет. Мына арбайлар келди тирилип. Адам ата өлгөнбү? Бата чыгарып атат, багыт берип атат, китебин жастырып атат. Манас ата өлгөнбү? Бата чыгып атат. Эми сен ушуга калыптанып алсаң ушулардын айтканына, ааламдын айтканына, сен бейиште жашап калган атасың. Бейиш деген эмне бул дүйнөнүн бейиш десе? Жан дүйнөнүн бейипилдиги бул жашоонун бейиши. Жан дүйнө качан бейипли болот? Жана антип мазар аралап кетпей. Жан дүйнөң бийик, улуу түшүнүк өткөндөн анан жан дүйнөң тынчтык болот. Майдаланбай каласың. Болору болбоско ээчибей каласың. Жана антип камыр болуп чайналып калбайсың. Мына бейиш жашоо башталды. Келиңиз. Мына сиз нурдан ат экенсиз. Менин ден соолугум азырчы менден мурун ааламга керек. Эмнеге ата жолуна барганда ден соолугуң болуп калат? Анткени ааламга керек алар. Көрдүңүзбү? Атаң Кудайың дегендей эле, Кудай жөнөкөй эле экен, мендей эле. Улуулук өтүп ал, өлбө, ооруба. Мына ата жолунда деле аталар Кудай экен го, аалам. Ооруба, өлбө, жаңылба деп эле атат го. Анысы кандай? Ал нурданып, жаңылбай, ак жолго түшкөндө ден соолугу жакшы болуп калды. Демек сен нурданганда өлбөй каласың. Тетирсинче ааламга сенин ден соолугуң керек. Кандайдыр бир себеп менен сени нурдантат, айыктырат. Медицинага караганда мейкиндик күчтүү, аалам күчтүү. Медицинага барсаң, ааламга ишенбегениң, эки эсе кырсыктаганың, ал эски доордун эле бир мезгили болгон деп берилет. Мейкинге каршы иш кылганың деп берилет. Мейкинге кол күчү эч качан таасир бербейт деп. Мына урматтуу улуучтум, келиңиздер мына, момун мусулмандар, сага да такап берейин. Мына өлүктөр тирилип келди, арбайлар келди. Бата чыгарып атат. Азыр сени кийейин деп атат, керек болсочу. Анан бейиште жашап калганда, анан Кудай менен кезгелесиң. Мына мен Кудаймын. Мен кимге мээрим төгөм? Кимге бата берем? Өскөнгө, элди ойлогонго, табиатты ойлогонго, адамзат үчүн кызмат кылганга мен бата берем. Батаны деле ак жолуң ачылсын деп берет да. Ак, мына, ак кызмат кылсаң бата берем. Анан депутат болоюн десе деле, майлы деп бата бербей, ал жалган. Андан эчтеке чыкпаса, берген батаңан эч пайда болгон жок, ошон үчүн эчтекени жыргатпай атат. Эчтекени кыйратпай атат, эчтекени оңдобой атат. Тетирсинче кырсыктатып жок кылганы калды. Мамлекетке мудрость керек. Анан чындык. Калыстык, тегиздик. Калысканды жамандаганга болбойт, көктүн жердеги көчүрмөсү дегендей. Калыстык болмоюнча мамлекет болбойт, жойулуп жок болуп кетет. Бүгүнкү күндө ушул бийликтегилер кыргыздын улуулугун билбегендиктен кыргыздын улуулугун тааныта албай атат. Тетирсинче кыргызды улуттарга жем кылып салып берип атат. Билбегендиктен, тааныбагандыктан. Мамлекетти жоготуп алуу өтө кыйын. Адам өлсө өлүп кала берсин, мамлекет жоголбош керек.